Референдум дайындоо тууралуу мыйзамдын долбоору Жогорку Кеңеште 2 жана 3 окууда кабыл алынды. Саналуу депутаттар жана жарандык коом өкүлдөрү Конституциянын жаңы долбоору эреже бузуу менен кабыл алынып жатканын айтып, бир ай ичинде коомдук талкуу өткөрүү талабы сакталбаганын, мыйзам долбоорун парламенттин кароосуна киргизүү жана кабыл алуу процедурасы бузулганын, Жогорку соттун Конституциялык палатасынын корутундусу жок экенин, парламенттик угуу болбогонун билдиришүүдө. Мыйзам долбоорду бүгүн 2-3 окууда кабыл алууга 100 депутаттын 94 макул, калган 6 каршы деген добуш беришти. Бирок журналисттер залда отурган депутаттардын чыныгы саны 83 болгонун жазып чыгышты. Видеодон көрүнүп тургандай добуш берүүдө депутаттар Алы Карашев, Бахадыр Сулайманов, Исхак Пирматов, Нодирбек Каримов, Шашимбек Абдыкеримов залда болгон эмес. Бирок добуш берүүнүн жыйынтыгын көрсөткөн протоколдо алардын макул добуш бергени көрсөтүлгөн. Жаңы мыйзам долбоорго каршы добуш бергендер Жанар Акаев, Дастан Бекешев, Бакыт Жетигенов, Рыскелди Момбеков, Наталья Никитенко жана Чынара Урумкалиева. Белгилей кетсек, Кыргызстанда быйыл 10 январда референдум өтүп, президенттик башкаруу формасы тандалып алынган. Парламент Конституция боюнча референдумду дайындоо тууралуу мыйзам долбоорун 3 мартта 1 окууда кабыл алган. Бир бол парламенттик фракциясынын депутаты Дүйшөн Төрөкулов бүгүн 11 мартта Жогорку Кеңештин отурумуна келди. Ал УКМКнын кызматкерлери тарабынан ушул жылдын 15 январында кармалган. Тергөөнүн маалыматына ылайык, ал коррупцияга жана Оштогу терини кайра иштетүүчү заводду рейдерлик жол менен басып алууга шектелүүдө. Депутат УКМКнын тергөө абагына киргизилген болчу. Дүйшөн Төрөкулов 1 май райондук соту аны үй камагына чыгаргандыгын айтты. Эми үй камагына чыгарылдык. Качан чыкты мындай чечим? Кайсы сот тарабынан? Канча күн? 1 май сот тарабынан чыгарылды. Качан? Кечеби? Кече. Кечинде, 1 май район. Сизге коюлуп жаткан айып боюнча эмне дейсиз? Эми мен эң биринчисин айтсам, тергөөнүн купуялыгын сактоо боюнча макулдашууга кол коюп бердим. Анан бул баардыгы чындыгында жала. Жакынкы күндөрдө сот болот. Соттун чечиминен дагы буюрса күбө болосуздар. Ошо. Саясий куугунтукту эсептейсизби ошондо? Эми мен саясий деле куугунтук деп эсептебейм. Негизинен мага даттануучу болуп атпайбы? Эми бүгүн ошондой жүрүп атканда ушул программага туш келип калдым окшойт мен негизи. Негизи сиздин колуңузду кайрып ошондой алып келгенине кандай баа бердиңиз депутат экениңизге карабай? Эми тополоң болбоду мамлекетибизде. Эми тополоңдон кийин кичине мындай толкун менен келатканда аша чабып коюшту окшойт кичине. Эми калганын соттун чечими менен чыккандан кийин сүйлөшсөк. Биринчи окууда эмненин негизинде чыгарды? Кандай адвокаттар өтүнүш берди? Эмненин негизинде чыгарды? Ошондой өзүнүн адвокаттардын өтүнүшү менен. Ден соолугуңузга байланыштуу жемне кандай негизде чыгарды да? Жок, эми негизинен мага коюлган айып боюнча баардыгы белгилүү эле. Эми мени көп камакка кармаштын деле анчалык негизи болбоду окшойт. Өткөн жумада референдум өткөрүүгө макул деп добуш берген депутаттардын арасында Дүйшөн Төрөкулов да бар экени көпчүлүктү таң калтырып, парламентте талаш жараткан. Журналисттер чуу жараткан добуш берүү боюнча да суроо узатышты. Биринчи мыйзамды караганда биринчисинде мен доверенность бергенмин. Ошо доверенностьтун негизинде добуш берилген. Кимге бердиңиз? Кимге бердиңиз? Доверенностьту Акылбек Жапаровго берген. Кантип бердиңиз? Кагаз жүзүндө кантип бердиңиз? Кагаз жүзүндө берген. Эмне доверенность? Кайсы мыйзамга доверенность бердиңиз? Мен мындай деп доверенность бердим. Сизге бөркүмдө ишенем.
сиздин чечимиңизге мен толугу менен макулмун деп берип берген. Кайсы мыйзамга? Кайсы мыйзамга? Бардык мыйзамгабы? Конституциянын жаңы долбоору боюнча депутат Жанар Акаев журналисттерге интервью берип, референдум жөнүндө мыйзам долбоорuna кечээ добуш берилгенде өтпөйт болчу дейт. Кээ бир депутаттарды чет мамлекеттен чукул келтирип, айрымдарын абактан алып чыгып добуш бердиришти. Кечээ добуш берүү болгондо мыйзам долбоору өтмөк эмес. Бүгүн эң негизгиси жеңин түрүп иштей элек президенттин мөөнөтүн узартып беришти. Ал азыркы баш мыйзам менен шайланды да, ошондо Садыр Жапаров 2037-жылга чейин президент болуп иштесин деген эле сөз болду, деди Жанар Акаев. Белгилей кетсек, бүгүн деле башка кесиптештери үчүн добуш бергендер болду. Сен алдыңарда отырып, алактан келген депутаттар мына бүгүн алактан алып чыгып отур. Оштон самолетту депутаттар атайын учуп келишти. Үйлөрүндө жүргөн жерден, кээ бирлери чет өлкөдө жүргөн жерден чукул билет сатып алып учуп келишти. Мына ошентип парламентте бүгүн 100 депутат катталды деп чыкты. Могу депутаттардын бардыгына чуркап жүргөн депутаттардын бардыгынын жакын туугандары мамлекеттик кызматта иштешет. Демилгечилердин бардыгынын жакын туугандары ушул мамлекеттик кызматта, чет өлкөдө, Евразесте иштешет. Ошон үчүн булардын бардыгы мындай капаста да. Бул баш мыйзамды элибиз менимче кабыл албайт. Анткени бул жерде эгер бул баш мыйзам кабыл алынса, келип депутат болуп отурушунун деле кереги жок. Анткени өкмөт келет экен, отчетун кабыл алсаң деле, албасаң деле аны президент чечет экен. Бүт баарын президент чечет. Анан бүгүн эң негизгиси келелек президент келип эми ишке чыгып, жеңил түрүп иштей элек президенттин мөөнөтүн узартып беришти. Жогорку кеңеште кийинки аптада жалпы жыйындар жана комитеттердин фракциялардын отурумдары болбойт. Бүгүн 11 мартта депутаттар 15-19 мартта жерлерде шайлоочулар менен иштөө тууралуу чечим кабыл алышты. Ошого байланыштуу парламенттин жалпы жыйындары Нооруз майрамынан кийин улана турган болду. Жакында эле жоюлган экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү мамлекеттик кызматы, башкача айтканда Фин полициянын төрагасы Сыймык Жапыкеев өзү жетектеген түзүмдүн жоюлуусу жана кызматсыз калуусу тууралуу үн катты. Ал өз ишин так аткарганга аракет кылганы жана финансы полициясынын кызматкерлерине ыраазы экендигин айткан. Эч жерден пара опузалап же коркутуу менен иш кылган жокмун. Акыркы 4 айда 800 миллион сом бюджетке нак өндүрдүк. Көптөгөн иштер жасалды, чоң кылмыш иштер боюнча экспертизалардын корутундусун күтүп аттык эле. Баары оңой эмес, дейт Жапыкеев. Мындан сырткары соңку жылда ден соолугу начарлап, дарыгерлердин көзөмөлүндө үйүндө жаткандыгын жана анын дарегине айтылып келген сындарга жооп берген. Эмнеге митингтерге чыкпайт деп мени издегендер көп. Мен мамлекеттик кызматкер катары митингке чыгып өз оюмду билдиргенге укуктуу эмес элем, деп кошумчалаган ал. Кыргызстанда жергиликтүү шайлоо алдында административдик ресурсту колдонуу сыяктуу көрүнүш уланууда. Мындай пикирин депутат Самат Исманов парламенттин бүгүнкү жалпы жыйынында сүйлөп жатып айтты. Депутат бардык талапкерлерге бирдей шарт түзүлүп, таза атаандаштык болушу керектигин белгиледи. Муниципалдык ишканалардын чоңдорун, мэриянын кызматкерлерин, квартал башчыларын баарын бир партияга иштетип жатышканын угуп жатабыз, дейт эл өкүлү. Эми бул көрүнүш менин оюмча бүттү калыш керек да, бул көрүнүш болбош керек. Анткени чын мындай соперничество болуш керек, конкуренция болуш керек. Партиялардын эмелери, шарттары бирдей болуш керек. Бизде деген исполняющий обязанности мэра болобу, же исполняющий обязанности акима или аким или какой-либо местный начальник местного уровня болгон өзүнүн күчүн колдонуп, административный ресурсту колдонуп, келе жаткан шайлоого иштетип жатат да. Ошол көрүнүштү токтотсок жакшы болот эле деген сураныч да бизде, чынында элечи. Белгилей кетсек, өсөздөгү жылдын 11 апрелинде 28 шаардык жана 420 айылдык кеңешке шайлоо болот. Административдик ресурстун кеңири колдонулушу 2020 жылдын октябрындагы кезектеги парламенттик шайлоонун жыйынтыгы жокко чыгышынын жана анын натыйжасында өлкөдө бийликтин алмашуусунун негизги себептеринин бири болгон. Дагы бир эл өкүлү Сайдулла Нышанов айыл өкмөт башчыларынын кызматтык унааларын жаңыртууну сунуштады. Жалпы 453 айыл өкмөт бар. Айыл өкмөт башчыларынын кызматтык унаалары мурунку президент Бакиевдин убагында берилген. Андан бери 13-14 жыл болду. Нива үлгүсүндөгү унаалардын 90%-нын эскилиги жетти. Аларды оңдоп, тетиктерин алмаштырганга эле жергиликтүү бюджеттен 70 000 сомдон баштап каражат коротушууда. Биздин премьер-министр Орусия менен сүйлөшсүн. Жаңы чыккан Ниваларды жеңилдетүү жолу менен сатып алууга болот. Азыркы унаалар күйүүчү
майда аз ичет, баалары да арзан. Өз баасы $8.000 болсо, сүйлөшүү жолу менен $5-6.000 түшүрсө болот, деди депутат. Айтымында 453 айыл өкмөт жана 40 акимчиликке жалпы 500 унаа алына турган болсо, $3 миллион керектелет. Эл өкүлү мындай сумманы жер казган компаниялардан алса боло тургандыгын кошумчалады. Ошондой эле түндүк-түштүк альтернативдик жолундагы Сосновка өткөрмө пунктунда мыйзам бузуулар катталып жатканын айткан Сайдулла Нышанов, Улукбек Марипов жаңы премьер-министр болгондо эле ушул маселени көтөрүп, аталган постто акча алуулар болуп жаткандыгын айткан. Кечээ мага айдоочулар кайрылып, жүк ташуучу унаалардын ар биринен мыйзамсыз акча алуу көрүнүшү дагы деле болуп жаткандыгын айтышты. Болбосо айдоочулар чоң көйгөйгө кабыласын деген коркутууларга да дуушар болуп жатышыптыр. Буларды тартипке чакыруу зарыл, керек болсо МАИ кызматкерлерин да алмаштыруу каралсын, деди депутат. Венера 16-го дома, первый подъезд. Биздин редакцияга 6-кечи райондун тургундары кайрылып, аларга тийиштүү футбол аянтчасынын ордуна турак жай салып баштады. Келип чагылдырып бериле деп кайрылды. Барганыбызда ошол аймактын тургундары менен турак жай салуучу фирманын адамдары тирешип жатышыптыр. Все живут бюджетники, все платные стадионы там стоят. Людям нечего, детям. Жашоочулардын айтымында балдар ойноочу жай, сейилдейчү жай ансыз деле бул аймакта жок эсе. Эми бирөөнүн бизнеси үчүн бул аянтчаны бузуп, турак жай салууга жол бербей издешүүдө. Себеби жашоочулардан 2018-жылы уруксат сурап келип, бирок макулдук болгон эмес. Андан кийин жасалма кол коюшкан. Бул 2 жыл мурун башталган бир көйгөй. Анда строительный компаниялар келип алып, курулуш компаниялары ушул жерге үй салабыз дегенден биз каршы чыкканбыз. Мен каршы чыккандан кийин бул жумуштары менен чет мамлекетке кеткенмин. Ошол маалда мен жокто булар пайдаланып, элдерди чогултуп алып, өздөрүнүн кагазына менин колумду жасалма кол кылып жаздырып, элдериме көрсөтүптүр. Силердин домкомуңар уруксат берген деп. Бул адамдын жалоо келтирип атат да. Бул оскорбление чести и достоинства. Поэтому ошондуктан мен буларды сотко бергенге азыр аракет кылам. Ал эми куруучу компаниянын өкүлү баары мыйзам чегинде экенин билдирип, тийиштүү уруксат кагаздары колунда бар экенин айтат. Ошол эле жашоочулардан да кол койдуруп макулдук алышканын, бул жерде 9 кабаттуу үй баардык шарты менен курулаарын билдирди. Ооба берген уруксат бербеди. Мы здесь беспредел менен барган жокпуз. Ошол жерде биз коррупция менен же там, не знаю, там алып сатып, там кимди эметип алган жокпуз биз. Мы порядочные партнеры, порядочный застройщик болуп ошол жерде алганбыз. Анан эми понятно, что сейчас жители возмущаются, но мы пытаемся с ними договориться. Но будем действовать в рамках закона. Осветить обе стороны, обе позиции. И позицию жителей мы ее уважать этебиз, бул алардын позиция. Но и в то же время осветить биздин позицию, потому что биздин компаниябыз мыйзам боюнча бүт баарын аркалап атат. Площадку освоить. Это будет и нам плюс, да, кто-то сказал здесь. И как бы Эрлан меня зовут. Да, вот пойдемте. Ал ортодо акимчиликтин адамдары пайда болуп, эки тарапты тынчтандырууга чакырды. Октябрь районунун зам акими жашоочуларды угуп, экинчи тараптын уруксат кагазын карады. Өйдө тартса өгүз, ылдый тартса араба сынган абалда башы катыды. Аренда болгон кандай сатылса болобу? Эми арендага бериптир да 49 жылга турабы? 49 жыл бүтө элек турабы? 49 жыл бүтө элек. Ал бүткөндөн кийин сатылса болбойт да турабы? Бул муниципальный жерби? Жок, аны деген сатыла берет. Булар деген баягы 49 жылда ичара деген баягы граждандык кодекстин негизинде келишимдер түзө берет. Сатып алып сатып мете берет. Булар баягы право пользованияны сатып атат да буларчы. Ошондой эмеси бар, это позволяет ошо законодательство боюнча. Анан аз көп эле жерлерде ошондой болотпайбы? Мындай өзүңүз эле байкасаңыз, 2005, 2004 канчанчы жылдар берип кеткен жерлердин баары эле уже 4-5-чи болуп, ушундай эме болуп атат да. Чогулгандарга курулуш компаниясы милиция чакырса, жашоочулар курулуш компанияны сотко бермек болду. Ошентип бул чыр эртеңкиге жылып тарап кетишти. Төкмө акындар, манасчылар улуттук аспапта ойногон өнөрпоздорго мамлекет тарабынан жакшы көңүл бурулбай келет. Бул тууралуу Жогорку Кеңештин кезектеги жыйынынын ар кандай маселелер саатында депутат Осмон Турдуманбетов айтып чыкты. Маданият дегенибиз менен каржылоо маселелери чечилбей, же стипендия каралган эмес. Күч түзүмдөрүнө иштегендерге батир берип жатабыз. Эмнеге улуу мурасты сактап келе жаткандарга мамлекет жакшы көңүл бурбайт деп суроо салды эл өкүлү. Ал маданият министри менен сүйлөшкөнүн бул боюнча жолдор иштелип чыга тургандыгын кошумчалады. Балким ай сайын стипендия берүү каралат, ага көп деле каражат кетпейт экен, деди депутат. Ал өкмөттүн ушул маселени
маселени чечүүнү суранды. Бүгүнкү күндө Кыргызстанда коронавирус илдети менен жабыркаган 555 киши дарыланууда. Бул тууралуу республикалык штабтан билдиришти. Маалыматка караганда үй шартында 264 бейтап, ооруканада 291 бейтап дарыланып жатат. Алардын ичинен 15 кишинин абалы өтө оор, 79-унун абалы оор деп бааланууда. Сутка ичинде COVID-19 жана пневмониядан 51 киши айыгып чыкты. Ош облусунун Кара Суу районуна караштуу Нариман айылында 2 киши тамак аштан ууланып каза болгонун Ош шаардык санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө борборунан маалымат каражаттарына билдиришти. Маалым болгондой, уулануудан кийин 50 жаштагы аял Нариман ооруканасында 10 мартта кайтыш болду. Ош шаарындагы ооруканада жаткан дагы бир бейтап 11 мартта оорусу өтүшүп кетип каза тапты. Каза болгондор тойго барып, оорунун белгилери пайда болгонуна карабай өз алдынча дарыланып жүрүшкен. Азыр уулануунун себеби текшерилүүдө. Эске салсак, 2 мартта Аксыр районунда 6 киши спирттен ууланып каза тапкан.